Көк алма айылынын символуна айланган кыргыз кызыл алмасын Нурелес Камытов өзүнүн жеке жер тилкесинде өстүрөт. Кыргыз кызыл алмасынын өзгөчөлүгү анын түсүндө. Анткени алманын сабагынан тартып, гүлү, жалбырагы, мөмөсүнүн ичи да кызыл түстө болот. Кызыл алма боюнча ушу биз жаш кезде талаада болот эле, ушу талаага чыккан кездерде ушу кып-кызыл болуп гүлдөгөндө кызыл гүлдөрүн көрүп алып суктанат элек. Ошол кезде ошо атамдардан келип сурап, кандай болгон, эмне болгон алма. Кийин бара-бара жоголо баштады. Кыргыз кызыл алмасын дүйнө жүзүнө ботаник Недзвецкий атына аталган. Ал кезинде бул алманын мөмөлөрүн Кашкардын тегерегинде Тянь-Шандын этектеринен чогултуп өсүмдүктү сүрөттөгөн доктор Джордж Дикке жөнөтөт. Ошентип бул алма дүйнө жүзүнө Недзвецкийдин алмасы аталышы менен тараган. Бир кездерде көк алма айылынын токойлорунда кездешкен кызыл алма кыйылып жок болуп кеткен. Сактап калуу максатында изилдеп, ушу аксы жергесинен алып келип, ушу 200дөй түп көчөт өстүрдүк. Быйыл Кудай кааласа 4-жыл болуп атат. Ар бир көчөттүн астына ушу тамчылатма негизинде кылып, шланга жаткызып тамчылатма кылып сугарып, Кудайга шүгүр жакшы эле мээнет кылдык. Ушу айыл жери бизге да жардам берди, ашар түрүндө ушу сетканы тарттык. Нурелестин айтымында кызыл алма дарагы суукка чыдамдуу. Бийиктиги 6-7 метрге жетет. Зыянкечтерге жана илдеттерге туруктуу келет. Бул алманы токойдо жана бакта өстүрүү жеңил. Гүлдөгөндө да кып-кызыл болуп гүлдөйт экен. Мөмөсү дагы кызыл болот экен. Чоңдугу өтө чоң болбойт экен. Химиялык тазалыгы боюнча бүгүнкү күндө текшерип көргөн жокпуз. Буюрса алдыңкы күндөрдө толук мөмө киргенден кийин химиялык составын текшергенге жакшы пландарыбыз бар. Кыргыздын алмасы болгондон кийин негедир ушул нерсени кайра көбөйтүү максат болду. Жана ошондой эле ушу келечекте ушу өзүбүздүн ушу көк алма токой чарбасына дагы жайылтууну максат кылып жүрөм. Атты айтып тургандай, кыргыз кызыл алмасын өстүрүүгө мекенге болгон сүйүүнүн күчтүүлүгүндө. Анткени каарманыбыз Нурелестин айтымында кыргыз кызыл алмасы дегенде эле патриоттук сезимдер ойгонот. Ат эле өзү эле айтып турбайбы? Кыргыз кызыл алмасы деп. Кыргыздын эмнеси гана болбосун, чындыгында ар бирибиздин патриоттук сезимибиз жанат. Нурелес Камытов 4 жылдан бери багбанчылык менен алектенип, кыргыз кызыл алмасын өстүрүү жолдорун аныкароо, дарылоо боюнча тажрыйбалуу адиске айланган. Ошол нерсени сактап калуу биринчиден. Жана ошондой эле ушу жаратылышты коргоо максатында, ушу элге, журтка ушу кеңирээк жайылтуу максатында ушул кыргыз кызыл алмасын өстүрүп, ушуну элге таратуу негизги максатыбыз. Кызыл алмага Нурелестин айылдаштары да кызыгат. Алардын бири Данияр Аманкулов. Ал өзүнүн багына кызыл алманы отургузууну каалайт. Мынчалык алма түшөт деп ишенген эмеспиз. Көрбөгөндөн түшүнгөн да эмеспиз. Үмүт кылып атабыз, биз дагы көчөтүнөн алып эгели деп, көбөйтөлү деп. Нурелес Камытов бир эле кыргыз кызыл алмасы эмес, өзүнүн питомнигине жоголуп бара жаткан дарактардын бир нече түрлөрүн отургузуп чоңойтууда. Максатыбыз негизгиси жайылтуу болуп сактап калуу болгондон кийин сатып олтурбайбыз. Өстүрөм дегендер болсо жол-жобосун да үйрөтөбүз, кандай кылып өстүрөсүн, эмне кыласың, аларды да үйрөтөбүз. Бекер эле беребиз, көчөттөр бар, Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн лескозбу, башка жактан келген инсандарбы барына буюрса бекер таратып, ушуну жайылтуу биздин негизги максатыбыз. Кызыл алма салыштырмалуу тез өсөт. Дарак мүмкүн болушунча кенен пайдалануу үчүн сунушталат. Ар бир үй кызыл алманы өстүрүү менен кызыл китепке кирген алманы сактап калып, аны жайылтуу керектигин Нурелес Камытовдой багбандар далилдеп келишет. Жалпы 2 гектар жер аянтында 200дөн ашуун түп кызыл алма өсүп, мөмө берүүдө.